Siriyada 54 жылдық zulumga çekit koyuldu. Sednaya abağında жылдар boyu azap çekken mingdegen beykünü adamlar boşotuldu. 10 yıl boyu öz mekeninen, üylörünün alыс başka өлkөлөрдө жашап жаткан сириялык качкындар акырындап мекенине кайтып келүүдө. Сирия калкы залымдардын зулмунан кутулганына ар бир мусулман кубанганы шексиз. Анткени бул жеңиш зулум чеккен миллиондогон мусулмандардын дубасынын себебинен келди. Мындан улам суроо туулат. Мынчалык чоң жеңишке кантип жетишишти? Ким Сирия элин боштондукка чыгарды? Кимдер залымдарга коркпой каршы туруп зулумдарды токтотту? Келгиле бул видеодо көп жылдык чоң күрөштөн кийин Сирия элин каракчылардан бошоткон батырлар тууралуу сөз кылалы. Анткени көпчүлүк адамдар алардын батыр экенин да билишпейт. Же билишсе дагы аларды жакшы таанышпайт. Анткени алар көп жылдар бою зулум чеккен элинин боштондукка чыгышын каалабай турган. Жана өз кызыкчылыктарын гана ойлогон адамдар жана мамлекеттер тарабынан террорист деп аталышкан болчу. Эми азыр алар эч кандай террорист эмес. Балким батыр экенине бүт дүйнө күбө болууда. Америка менен Орусиянын жетекчилигинде террорчу деп аталып, бирок мекенин баскынчылардан бошоткондон кийин батыр деп аталып калган Ауганстандагы талиптер сыяктуу Сирияны бошотууга эң чоң салым кошкон Хаятут Тахрири Шам тобунун лидери Абу Мухаммад Ал-Жаулани деген ат менен белгилүү Ахмад Хусейн Аш-Шара ким? Айрымдар айткандай, ал Израилдин же Американын атайын даярдалган агентиби, же чындап эле бир убакта ишимдин катарында болгонбу? Келгиле, бул суроонун жообун биринчи айткан сөздөрү кийинки сөзүнө дал келбеген коштурмак ичиндеги начар саясатчылардан эмес, тескерисинче реалдуу фактыларга таянып, бул адамды өз көзү менен көргөн адамдардан угуп көрөлү. Анын чынык аты Ахмад Хусейн Аш-Шара. Ал эми лакап аты Жауланиге келсек, бул Израиль тарабынан басып алынган Сириядагы Жолан дөңсөлөрүнө таандык. Анын үй бүлөсү Кунайтара шаарындагы Жиббин айылынан. Ахмад Хусейн Аш-Шара 1982 жылы Сауд Аравиянын борбору Ар-Рияд шаарында төрөлгөн. Атасы араб улуттук экономикасы соодагери, апасы мектепте география мугалими болгон. 1989 жылы Ахмад Аш-Шара үй бүлөсү менен Дамаскка кайтып келген. Ал Дамасктын Маззак кыштагында чоңойгон. Жана Дамаск университетинде 3 жыл бою журналистика боюнча билим алган. Ал Маззак кыштагындагы Шафи мечитинде намаз окучу. Мечит Палестинада Израилге каршы согушкан исламдык топтордун чогулуучу борбору болгон. Жада калса Хамастын азыркы лидери Халид Мешаль да ошол кезде Дамаскта жашап, жамаат менен намаз окуу үчүн дал ушул мечитке келчү. Бул Ахмад Аш-Шарада жаш кезинен тартып Палестинаны бошотуу жана баскынчыларга каршы күрөшүү идеясын түзгөн. Абул Кака Ас-Сури анын эң маанилүү шейхтеринин бири болгон. Ал дайыма шакирттерине зулумга каршы күрөшүү, зулум чеккендерге жардам берүү боюнча көптөгөн насааттарды айтып турган. Ахмад Аш-Шара анын эң маанилүү шакирттеринен бири болгон. 2003 жылы Америка жана НАТО баскынчылары Иракка басып киргенде, Абул Кака Ас-Сури да башка алымдардай эле баарын Американын Иракка басып киришине каршы турууга чакырат. Ахмад Аш-Шара бул чакырыктарга биринчилерден болуп жооп берди. Жана Иракка барып, бир убакта Ауганстанда советтик армияга каршы согушкан, кийин америкалык баскынчыларга каршы күрөшүү менен атактуу болгон Абу Мусаб Заркави жетектеген Ал-Кайдага караштуу Сарая Аль-Мужахидин тобуна кошулду. Ахмад Аш-Шара тез эле өз тобунун алдыңкы ишмерлеринин бирине айланды. Siz Ahmad Аш-Шара, Абу Мухаммад Жауланиди башка командирлерден кандай өзгөчөлүктөрү бар экенин сурадыңыз. Эми мен билгендеримди айтып берейин. Бул киши илимдүү адам, бирок ал илимдүү болсо да көп маселелерде алымдарга кайрылат. Тактап айтканда бир суроого толук жооп берерден мурда алымдарга көп кайрылат. Бирок өзү да илимдүү кишилерден эсептелинет. Көп китеп окуйт. Ал бардык жөнөлүштөгү китептерди окуйт. Дүйнөлүк китептер жана башка. Өзү билимдүү үй бүлөдөн чыккан мужахидтерден. Ошондуктан бул адамдын илмий маданияты абдан жогору деп ойлойм. Анын интервьюларына көз салсаңыз, суроолорго абдан так жооп берет. Албетте адамдын сөзгө чечендиги анын билимине, сөз байлыгына да каралат. Акылдуу адам, Шам элине ылайыктуу акылга ээ. Алымдар айткандай, Шам калкы акылдуураак болушат. Шам өлкөлөрү дүйнөнүн борбору болгондуктан, бардык пайгамбарлар ушул жерден чыгышкан. Бул жерден чыкпаган пайгамбарлар да Шамга келип кетишкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден чыгып, бирок Шамга келип кеткен. Ибрахим алейхиссалам Ирак тараптан чыккан болсо, Шам жерлерине хижрат кылган. Ошондуктан бул жерлер вахий түшкөн жерлер деп аталат. Башкача айтканда, Шам жердин борбору болгондуктан, ислам дининде мусулмандардын Шамга ээ болушунун маанилүүлүгү көптөгөн хадистерде айтылган. Анткени дүйнөнүн чыгыш менен батышын материктен аба жана деңиз аркылуу байланыштырып турган маанилүү жер. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлөр алдында
Usama bin Zeyd'in askerin ayağına çeyin jetkirүүnü, jönötүүnü osiyat kılıp kaltırgan. Borbor bolgondan keyin bol jerde jaşagan el abdan akıllı adamlar boluşkan. Oşonduktan Abu Muhammad Jawlani da ötü akıllı adam dep eseptelinет. Kelişpesliklerdi joyuu jana jamaattardy biriktirүү, jana jakşı münözgө ee boluusу menen birge öz ordunda çeçkendүү adam dep oyloyum. Jana bul kişi bir gana jihad kılуу menen emes, balkim bul Abu Muhammad Jawlani eki nerseni, başkaça aytkanda jihad kılуу menen eldin tınçlygy üçin, eldin turuktuluğun, şaharlarda kuruu meselesi boyunca, mamleket kuruu demilgesi boyunca da iştegen adam bolup eseptelinet. Misalı kebir jihad maydanlarında jihad jasalıp jеңişke jetkenden keyin kuruluş işleri atkarılganын körgönbüz. Birok Şam өлkösündө abal андай emes. Şamda kalk köp bolgonduktan, jana tığız jaygaşkan jerde bolgonubuz üçin jihad kılуу, eldin tınçlygy, turuktuluğu üçin mamleketти kuruu, eldin jaşоо şartын jakşyrtуу kerek bolot. Oşonduktan da bul adam eki nerseni teң aykalıştırgan. Biz anı soğuştuda, өлkө kuruunu da jөнгө sala alçu adam dep esepteybiz. Al Iraqtın Mosul şarında Amerikalıklar жүрgüzgön atayın operasiyada kolga düşürülgön. Jana Abu Ghraib siyaktуу Iraqtın en korkunçlu türmölöründe tutkundukta olturgan. Türmöde olturgan kezinde al baskınçılarga karşı köröşkön köptөгөн mujahidler menen taanışat. Jana alar menen dostluktu çыңdayt. Bir neçe жылдан keyin Amerikalıklar anı Irak hökümetine ötkörüp berişet. Jana Iraqtın hökümettük türmölöründe bir az ubakıt bolgon soň, oşol kezde anın janında Aus al-Mausili degen jasalma Irak pasportu bolgon. Oşonduktan Irak hökümeti anı karapayım Irak jarany dep oylop, 5 жылдык abak jazasынан keyin anı boşotgon. Ahmad Ash-Shara abaktan çykkan ubakta Siriyada soğuş baştala elek bolçu. Al uçurda Irak'tagı Al-Qaida'nın kol astındağı Irak İslam Mamleketi degen at menen Amerikalık askerlerge karşı soğuşup jatkan kuraldı toptorga koşulat. Al kezde Irak Şam İslam Mamleketi. Başkaça aytkanda İşim dep atalgan uyum Ali jarayalana elek bolçu. 2011-nji жылы Siriya ınqılabı baştalat. 2012-nji жылдын yanvarında Ahmad Ash-Shara Siriyanın kılmıştуу prezidenti Bashar Asad'dan zulümüna karşı köröşүү jana öz өлkösүн Asad üybülösünün diktaturasından boşotuu üçün tuğulgan jeri Siriyaga qaytıp kelet. Jana al jerde Jabhatun Nusra attуу жаңы jamaatты negizdeyt. Ahmad Ash-Shara bul jamaat menen kıska ubakıttın içinde Siriya aymaktarında çoğ natyjalarga jetişet. Birok 2013-nji жылы Siriya jana Irak'ta eelep algan jerlerinde Irak jana Şam İslam Mamleketi dep jarayalagan Abu Bakr al-Baghdadi kapısынан halifat jarayalap, Ahmad Ash-Shara negizdegen Jabhatun Nusra jamaatın jana anın içindegi bardyk Siriyalık jana Irak'tyk kuraldı toptor joyuların jana işim katarına koşuların jarayalayt. Jana işimge koşulbagan ar bir jamaatты kim bolsa da özüne düşman dep bildi. Jada kalsa alarga kapırdyk hükümü da berildi. Oşol ubakta köptөгөн ataktуу alımlar ümmötkө жаңы jarayalangan halifat İslam şariatında belgilengen mıyzamdyk jobalorga tuura kelbegenin düşündürüşkön. Alardın katarında Ahmad Ash-Sharada işimge jana alar koygon talaptarga katuu karşı çıgat. Jana anın bayatı işimge emes, Al-Qaida menen baylanışı bar ekenin aytat. Andan keyin işim soğuşkerleri menen Ahmad Ash-Shara başında turgan kuraldı toptordun ortasında bir neçe жылдык salgılaşуулар baştalat. Siz Abu Muhammad Jawlani'nin işim menen baylanışı bolgon bu. Jana bul baylanışlar kaçan tüzülüp, kaçan üzülgönü tuuralı suro suraptırsız. Abu Muhammad Jawlani Irak jihadında Amerikalıklarga karşı soğuşkan mujahidlerden biri eseptilet. 2006-njy жылы Irak İslami Mamleketi tüzülgön bolsa, oşol ubakta işim tarabынан Iraktın boljol menen 70% uşul jamaatın kolunda bolçu. Jana alar özlörün mamleket dep jarayalaşkan. Birok көп ötpöy bul өлkө kıyrады, jerlerinden ajragan, çöldörde kalıp ketken. Başkaça aytkanda mamlekettin realduuluğu, mamlekettin hiç kanday manesi jok bolçu. Birok alar mamleket degen namdy saktap kalıştı. Jıйынтыктап aytkanda Jawlani Irakka bargan ubakta al jerde negizinen işim jamaatı bolgon. İşim degeni Irak Şam İslam Mamleketi degendi bildiret. Birok bul namdy Şam jihady baştalgandan keyin jarayalaşkan. Birok aga çeyin Irak İslam Mamleketi bolgon. Al jerge hijrat kılıp jihad kılуу üçün bargandar başka jamaat menen işley alışpayt bolçu. Antkeni jamaatlar bolgon emes. Bir gana uşul Irak İslam Mamleketi bolgon. Bir Kürt İslam jamaatları bar bolçu. Birok alardın iş hareketi ançalık masıştaptуу bolgon emes. Oşonduktan Irakka jihad kılуу üçün bargan muhajirlerge ıhtıyar berilgen emes. Uşul jamaatın kol astında soğuşşat ele. Jawlani da uşul ele jamaatın astında jihadga katışıp tutkundukka düşkön. Al bir neçe жылдан keyin abaktan boşotuldu. 2011-nji жылы Siriya jihady baştalganda kayra öz mekenine kaytıp kelip, al jerde Jabhatun Nusra jamaatı astında jihadi iş hareketlerin baştagan. Bul jerde bir nerseni aytıp ötүү kerek. Al kezdegi
Iroq islom mamlakati Al-Qoida menen baylanyşy bar. Jana aga bayat bergen jamaat bolgon. Javlani bir mayaginde eger men bul jamaatga bayatymdy bergen bolsam, başgaça aytkanda kolumdy bergen bolsam, ana Al-Qoida menen baylanyşy bar ekenin bilgen abalda oşol bayatymdy bergem dep aytkan. Antkeni moyununda bayatı bar adam öz aldınça bayat ala albayt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci bayatıňarga bekem bolgola degen. Başgaça aytkanda bul Iroq islom mamlakati çındygynda Al-Qoida menen baylanyşy bar jamaat bolgon. Başgaça aytkanda bul jerde işim özünçö, Al-Qoida özünçö emes ele. Oşol kezde Iroq islom mamlakati Al-Qoidanyň öküldöri bolgon. Oşonduktan Javlani'nin Iroqdagy baylanyşyn Al-Qoida menen baylanyşy katary tüşünü tuğra bolat. Antkeni al kezdegi Amir Abu Bakr al-Baghdadi Al-Qoidaga bayat bergen kişilerden biri bolgon. Abu Bakr al-Baghdadi'nin jetekçiliginde Siriyaga kelişken wagtda Iroq halkynyň hiç birinin şura elisiz, je bolbosam Şam halkynyň alymdary jana mujahidleri menen keňeşpeýeli Iroq Şam islamy mamleketini jarýalayt. Alemi bul mamleketdin özü realy emes bolçu. Antkeni mamleket ali tikteli elek bolçu. Sebebi şariatda mamleketdin özünün şartları bar. Bul şartlardan biri de tabılgan emes bolçu. Bul jerde Abu Muhammad Javlani buga karşı çygyp Al-Qoidaga baylanyşy bar ekendigi, jana aga işenimdi ekendigi menen jumuşuny ulantat. Negizi bul nerse anın bayatyn buzbayt bolçu. Jana belgili bir wagt uşul bayatyn ulantat. Jana bul baylanyş Şam halkyna paydasından körö köbürök ziyan alıp kelerini bilgendikten biz Al-Qoidany bilebiz. Anın ideologiýasy globaldyk jihad. Asiriyada bolsa aýmakdyk jihad bolçu. Başgaça aytkanda biz dünýäniň 4 burçunan duşmandardy çogultup Siriyaga alyp gelýübüz. Bol jihaddan jana Şam elinin kızykçylygyna toğra kelbeyt bolçu. Antkeni biz jeňişdiň sebeplerinin biri duşmandardy mümkün boluşunça neytraldaşdyru ekendigini bilebiz. Şeyh Abdulaziz Turayfi özünün kitaplarında mınday deyt. Jeňişdiň şar'y sebepleri jana kawny sebepleri bar. Bul kawny sebeplerinin içindegi eň birinçi sebep bol duşmandardy mümkün boluşunça neytraldaşdyru. Bul nerseni Pagambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem atkargan. Al turgay ölümüne çeýinda kebir müşrikler menen kelişimleri bar bolçu. Jeýintykda aytkanda duşmandardy çogulup gelýüsünün jana Al-Qoidanyň globaldyk jihad ideologiýasynyň körö Taliban syýakty aýmakdyk jihad strategiýasyny makuldagany üçin de Al-Qoida menen baylanyşyny üzet. Bul mamineler Al-Qoida liderinin makuldugy menen üzület. Jana Al-Qoidanyň liderleri de buga toğra ba berişet. Antkeni jamaat başga nerse. Birok mamleketdi başgaru. Holastyňyzda milliondogyn halk bola turgan bolsa, bul halkdy başgaru jamaatdyň ideologiýasy menen başgarylbayt bolçu. Mına oşonduktan al kıymyl menen baylanyşyny üzüp, Şamdagy kıymylga koşulup, Hayatut Tahrir Şam degen at menen Asad rejimine karşı işmerdiwligini ulantdy. Çındygynda işim jana Siriya, jana Iroqdagy başga jamaatlar ortasyndagy aýyrmaçylyklar, özara bolup ötken soguşlar, jana alardyn sebepleri bulardyn bary özünçe çoň temalar bolgonduktan Allah nasip kılsa bul temalarga sözsüz türde toktalabız. Birok bizdin bugünkü temabız Ahmet Aşşara jönünde bolgonduktan jana temadan alystagybız kelbegendikten toktogan jerden ulantabız. Abu Muhammad Javlani 2016-njy ýyly çoň özgörүү jasady. Al-Qoida dünýä yüzü boýlap gatu sanksiýalar astynda kalgany, jana Al-Qoida menen baylanyşy bar ar kanday adamlar jana toptor dünýälik gowumçuluk tarapynan terroristler katary karalgany sebepdi Ahmet Aşşara Al-Qoidanyň kolu astynda bolgan Jabhatun Nusra tobun aýaktaganyn, mından ary жаңы jamaat tüzülüp, anın birden bir maksatı Siriýany Başar Asaddyň zulmunan boşotuw bolaryn. Jana bol jamaatdan hiç kanday tyşky kuraldy toptorga je uyumdarga teşesi jok bolaryn jarýalady. Jana 13 ýyl ötüp Başar Asad hökümetini kulatyp, Damaşk şaharyny boşotuwçy Hayatut Tahrir Şam birikken frontuny negizledi. Andan keyin al Siriya elinin jırgalçylygyna köňül burdu. 2017-nji ýyly Idlibdegi pozisiýalaryny bekemdedi. Al Siriýadagy bardyk toptordy Hayatut Tahrir Şam jelegi astynda biriktirdi, jana tartipke saldy. Qaramagyndagy jerlerde önüktürü, imaratlardy kuru, tyşky dünýä menen mamileni jakşyrtuwga hareket kıldy. Adamlar sizdi Al-Qoidanyň murdagy lideri katary taňy turganyny bilebiz. Jamaatynız Tahrir Şamdy kanday sypatdaýsyz? Bizdin maksat Asad rejimin kulatyp, adiletli mamleket kuru. Tahrir Şam bol maksat üçin şaýman bolup sanalat. Bizdin jamaat negizgi maksat emes, balki maksatga jetүү üçin şaýman. Bol iş bütse mamleket kuru basqyçyna ötöbüz. Adam daima bir orunda tura berbeyt. Al önügöt. Anan 30 ýaşdagy pikirleri menen uluu jaşga jetkendegi pikirleri ortasynda aýyrmaçylyk bolat. Siz te ölgönüňizge çeýin talim alyp ösüp barasız. Abu Muhammad Javlani Siriýada kanday mamleket kurat? Demokratiýalyk mamleket kuruny plandap jataby dep suraptyrsyz. Başgaça aytkanda siz ötken çak menen aýtypsyz. Anday plan takyr bolgan emes. Şariat prinsiplerine jana şariat hökümdörüne negizdelgen mamleket tüzülüşi kerek dep murdatan aýtyp kelgen. Eň obolu Asad rejimin kulatyp, bol zulumdy toktatu, jana adiletli bolgan şariat myzamyn işge aşyryw üçin köreşken. Jana muny hiç kaçan jaşyrgan emes. Dagy dele jaşyrbayt. Men düşünbö jatam. Emnege kebir öler demokratiýalyk mamleket kurat dep
aytып жатышат. Же бул сөз өзүнүн оозунан чыктыбы? Же бул жаңы бийлик демократияны курабыз деп урандарды чыгардыбы? Же ушуга окшогондорду чыгардыбы? Андай нерсе болгон жок. Балким мунун тескериси чыкты. Сиздерде ислам мамлекетин курабыз деген план бар болчу. Ошол пландарыңызды улантасызбы деп суроо берилгенде ооба, албетте улантабыз деди. Бирок сиздер ислам мамлекети деп айтканда анын жаман мисалын көрдүңүздөр деп ишим жамаатына ишарат кылып сүйлөгөн. Бирок сиздер чыныгы ислам мамлекетин көрө элексиздер. Албетте биз ислам мамлекетин курабыз деген сөздү айтты. Жана бул иш аракеттерден көрүнүп тургандай, мекемелерди да илим ээлери ээлешти. Алланын шариаты менен өкүм чыгарабыз деп ачык айтышты. Кудайга шүгүр, ушул убакка чейин шариатка каршы келген куфур системасы менен өкүм чыгарган жок. Иншаллах шариаттын негизинде жүрүп жатат. Ушул убакка чейин сиздер кайтарып алган аймактарда кандай өкүм аткарылат? Сиз мурда Сирияда исламий өкүмдарлык болуусун каалап жатканыңызды айткан элеңиз. Сиздин карамагыңыздагы шаарда ислам өкүмдарлыгында болчу. Эми ээленген аймактарда эмне болот? Исламий өкүмдөн корко тургандардын көпчүлүгү же ислам динин туура эмес кармангандыктан, же ислам өкүмдөрүнүн маңызын түшүнбөгөндүктөн тынчсызданышат. Биз биринчи кезекте мамлекеттин ички ресурстарын реформалоону максат кылганбыз. Реформа дегенде биз мамлекеттик системаны айтып жатабыз. Биз бир эле адам өкүм чыгара турчу мамлекет жөнүндө айтып жаткан жокпуз. Балким элдин арасынан чыккан билимдүүлөр, кеңеш шууралары чечим кабыл ала турчу прогресске карай умтулуучу мамлекет жөнүндө айтып жатабыз. Бизде билимдүүлөрдүн, ойчулдардын, алымдардын пикирлери урматталат. Биз чыгарган чечимдерге баары бирдей ыраазы болушу шарт эмес. Мунун мүмкүнчүлүгү жок. Эгер адамдардын баары бир пикирге келе алганда, үммөт бөлүнбөй эчак эле жакшылык үстүндө болмок. Бирок биздин башкы максатыбыз адилеттүү мамлекет куруу. Биздин алдыбызда саясий оюндардын сыртында турган стратегиялык маанилүү, эркин жана адилеттүү Сирия мамлекетин куруу максаты турат. Көп жылдык тажрыйба жана чоң даярдыктардан соң 2024-жыл 27-ноябрда акыры Тахрир-иш-Шам жетектеген куралдуу топтор агрессиянын алдын алуу наамы менен ири аскердик операцияны баштады. Жана Сириянын ири шаарлары бирин артынан бири кылмышкер Башар Асадтын зулмунан бошотулду. Жана Аллахтын каалоосу менен дээрлик 10 күндүн ичинде Алеппо, Хама, Лазыкия жана Борбор Дамаск шаарлары бошотулду. Дамаск шаары бошотулганда Мухаммад Аль-Жавлани сажда кылып шаарга кирип келди. Ахмад Аш-Шара дээрлик 10 күн ичинде Асад режиминин зулмунан бошотулган Сирияда жаңы өкмөт түзүлсө, Сирияда көп жылдык согуш жана кагылышуулардан кийин начарлап бараткан кырдаал ар кандай жаңы келишпестиктерди келип чыгышына мүмкүнчүлүк бербөөсүн баса белгиледи. Ал кошумчалап, азыркы этапта башкы милдет чоң кыйроого алып келиши мүмкүн болгон чыр-чатакка тартылуудан көрө калыбына келтирүү жана туруктуулук деди. Адамдар сизди террорист деп ойлойт. Сиз да, сиздин жамаатыңызда Бириккен Улуттар уюму тарабынан террористтер тизмесине киргизилген. Адамдарга айтар элем, сөздөргө эмес, иштерге өкүм чыгаргыла. Биз 13-14 жылдан бери майдандабыз. Бул жылдар бою бизди бүт дүйнө күзөтүп турду. Биз саясий оюндардын курмандыгы болдукпу, же акыл даанышмандык менен аларды жеңдикпи? Анан баланча террорист, тиги террористтик уюм деп айтуу мамлекеттердин стили болуп калды. Кайсыл тайпа мамлекеттик саясатка туура келбесе, аны террорист деп аташат. Ага террорист деген басма коюшат. Дагы айта кетчү нерсе, өзү терроризм деген эмне? Терроризм бул карапайым калкты өлтүрүү, кыйноого алуу, адамдарды үйлөрүнөн кууп чыгып, чатырларда жашоого мажбурлоо. Ушул терроризм эмеспи? Биз муну араб өлкөлөрүнө басып кирген чоң державалардын фонунда көрдүк.